Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Манас шаарында 6 мектептин курулушу жүрүүдө. Алардын катарында мына ушул мен турган Манас шаарындагы Тайгараев аймактык башкармалыгына караштуу номер 29 Талайгүл Идрисова мектеби. Бул объект учурда курулушу кызуу жүрүп, 375 окуучуну батырууга ылайыкталып салынууда. Бул жакта футбольный поле. Балдар ойночу аянтча. Бул жерде волейбол ойной турган аянтча бул жер. Анан бул жер мектептин кире бериши бул жер. Асфальтталат эртең. Бизде башында баягы жер иштери көбүрөөк кармап койду. Кар жаап, жамгыр жаап, анан жер иштерибиз кыйыныраак болуп калды бул жердечи. Азыркы күндө иш кызуу жүрүп атат. Бир 100дөн ашык бала иштеп атат объектте. Быйылкы мектептердин курулушунун дагы бир өзгөчөлүгү бул сырткы жасалгасында. Тактап айтканда, мынакей буга чейинки мектептердин сырты жөн гана шыбалып же сырдалса, ал эми быйылкы мектептердин өзгөчөлүгү дал ушундай сырткы көрүнүшү дагы бышык материалдар менен чапталууда. Сырткы көрүнүшү жаңыча курулуп атат да, азырчы мурунку мектептерде эмес, азыр өзгөчө. Вид дагы жакшы, анан долгосрочный дагы көпкө чейин турат. Мектептин ички жасалгасы дагы кызуу жүрүүдө. Жалпы 14 класстык каны бар. Химия, физика жана информатика сабактары үчүн лаборатория каралган. Кенен китепканасы, спорт зал, жыйындар жайы жана ашканасы менен бүткөрүлүүдө. Аны менен катар жылытуу тутумуна дагы өзгөчө маани берилген. Азыр мына имараттын ичине кирип көрүп атасыздар. Эшиктер келди, ичиндеги жумуш кызуу жүрүп атат. Азыркы биз турган жер бул актовый зал. Бул жерчи актовый залды мындай өзүңөр байкап көрсөңөр, өтө чоң, бийик, жаңы типте курулуп атат да, сон кеңиричи 300 орундуу актовый зал болчу. Азыр мына курулушу кызуу жүрүп атат, потологун жаап атат, отделка жумуштары жүрүп атат. Талайгүл Идрисова атындагы мектептин эски имараты мындан 70 жыл мурун ашар жолу менен курулган. Убакыттын өтүшү менен имарат жараксыз абалга келип, окуучулар үчүн тийиштүү шарттарды түзүү мүмкүн болбой калган. Эми көп жылдан берки көйгөй чечилип, мектеп жамааты жаңы окуу жылын заманбап бардык шарттары каралган жаңы имаратта баштаганы турат. Бизде өзүбүзгө 120 орунга ылайыкташкан мектепте 500гө жакын окуучу окуду. Ал эми калган окуучуларды биз батыра алган жокпуз. Ошондуктан окуучуларыбыз шаарга барып окуганга, кошуна мектептерге окуганга мажбур болуп жүрүштү. Мен өзүм, менин окуучуларым актовый залды көрбөй, спорт залды көрбөй ушинтип бүтүп кетишеби деп өкүнөт элек. Албетте азыр курулуп бүтө элек болсо да ичине тез-тез келип өзүбүз көрүп кетип атабыз. Могу жер актовый зал, бул спорт зал, бул ашканабыз экен деп. Айыл тургундары, окуучуларыбыз, мектеп жамааты баары кубанычтабыз. Учурда Жалал Абад облусунда 47 мектеп курулууда, анын 34-ü капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Ал эми жаңы окуу жылына карата 19 мектепти толук бүткөрүп пайдаланууга берүү пландалган. Дөөрөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Манас шаары.